Жанагы аял байкабастан айтты: "Илайка анни", менден ары туруңуз. Эми айтат, ошол кичине аралыктагы кыжылатчылыктын себебинен Алла күнөөнү кечирет дейт. Падышам, сиз жердин пашасы деди. Бирөөнүн эң жакшы көргөн баласы сыноо болот. Эң жакшы көргөн жубайы сыноо болот. Мал дүйнөсү сыноо болот экен. Эми сабырдуулук деген өзү эмне? Урматтуу туугандар, Аллахтын астында адам баласы өзүнүн сыпаттары менен, жакшы сыпаттары менен бийик болот экен. Ал эми жан жаныбарлар өзүнүн көлөмү менен. Бирок адамдын кадыр баркы жакшы сыпаттар менен болсо, ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн көптөгөн хадистеринде жакшы кулк мүнөзгө өзү менен бейиште болууга убада кылган. Но ошол сыпаттардын бириси сабырдуулук сыпаты. Аллах Таала инсан баласын бул жашоого жаратып, жана инсан баласына сынайм деп да убада берип койду. Каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөдө сөзсүз сыналабыз. Кайсыл гана бир багыттан болбосун, бардыгыбыз сыноодобуз. Кененчиликте жашаган адам дагы сыноодо, кыйынчылыкта жашаган адам дагы сыноодо. Кыскасы, сыноодон бош эч бир адам жок. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta söz biz sizlerdi sınayız dedi. Korkunuç menen, açkaçılık menen, mömö jemишиңе да azaytуу menen, özüңөрдүн жаныңарга кыйынчылык жеткизүү menen. Аяттын уланысын Аллах айтууда: وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ушунча кыйынчылыктар келсе дагы сабыр кылгандарды сүйүнчүлөңүз dedi. Сабыр кылып тосуп алгандарды бейиш менен сүйүнчүлөңүз деп Аллах Таала пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллам өкүм берди. Аллах Таала башка бир аятта айтат: "Ахасибан насу ай ютраку ай якулу аманна ва хум ла юфтанун. Ва лакад фатанна аллазина мин qablihim фала я'ламанна Аллаху аллазина садаку ва ла я'ламанна ал-казибин." Аяттын маанисинде айтат: адамдар ойлошоо, иман келтирсе элек болду, сыналбайбыз деп. Биз алардан мурдагыларды сынаганбыз дейт. Силерди да сынайбыз. Аллах Тааланын сынаган максаты ушул экен: иманда чынчылдар менен иманда жалганчыларды билиш үчүн дейт. Аллах Таала бир аятта, же эки аятта эмес, көптөгөн аяттарда инсан баласын сөзсүз сынайбыз деп убада берген. Демек, сыноо сөзсүз келет экен. Каалайбызбы, каалабайбызбы, башыбызга сыноо түшөт. Ошондон жашоодо бир адам кенен жашап атса, жыргалчылыкта жашап атса, ал адамдын даражасы бийик, ал адам дайыма жакшылыктын үстүнө деген белги эмес дейт. Бир адам кедей болсо, бир адам кыйналып аткан болсо, бул нерсе кордуктун, төмөндүктүн белгиси эмес экен. Кыйынчылык келгенде эмне кылыш керек? Кыйынчылык келгенде сиз менен биз сабырдуулук калканы менен тосуп алышыбыз керек экен. Сабырдуулук качан адам баласына келгенде, адам баласына кайсы гана бир тараптан кыйынчылык келбесин. Адамга түрдүү тараптан сыноолор келет. Бирөөнүн эң жакшы көргөн баласы сыноо болот. Эң жакшы көргөн жубайы сыноо болот. Мал дүйнөсү сыноо болот экен. Ошол тараптан сыноолор, кыйынчылыктар жете берет экен. Эми сабырдуулук деген өзү эмне? Сабырдуулук качан адам баласынын башына кыйынчылык келгенде тили менен дагы, кыймыл аракет менен дагы эч бир Аллах Таалага нааразычылык билдирбестен жүрөктөн ыраазы болуп тосуп алган болсо, мына ушул нерсе сабырдуулук экен. Сабырдуулук бул жакшы адамдардын мүнөзү. Эгерде сиз сабыр кылбасак, анда эмне кылышыбыз керек? Же болбосо сабырдан башка да биздин чечиле турган бир жолдор барбы? Дүйнөдө эң көп кыйынчылык жеткен, сыноо жеткен адамдар пайгамбарлар болгон. Аларга башка адамдардын караганда Аллах Таала көбүрөөк сына жөнөткөн. Себеби Аллах Таала кайсы бир коомду жакшы көрсө аны сынайт деген. Адамдардын ичинен эң Аллахка жагымдуу пенделер бар пайгамбарлар болгон. Жалпы пайгамбарлар, алардын ичинен өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көп сыноо алган. Эң оор сыноо пайгамбар алейхиссаламга өзүнүн туулуп өскөн, жашаган жеринен чыгарылуусу. Жат адамдар чыгарган жок. Өзүнүн эң жакын бир тууганы, абалары, атасынын бир туугандары мажбур чыгарып салды өзүнүн туулуп өскөн атам экенин. Бирок пайгамбар алейхиссалам сабыр кылды. 10 жылдан кийин Аллах Таала эмне кылды?
Fathul Makka menен Меккени жеңиши менен сыйлап койду. Аюб алейхисалам Аллах Таалага өтө оор сыноо берди. Аюб алейхисалам баштапкы учурда өтө жеңилдикте жашаган. Байлыгы көп болгон, балдары көп болгон, жубайлары болгон. Шайтан айтты: "Я Алла, Аюб жакшылыктын үстүндө жүргөндүктөн сага итаат кылып атат" dedi. Аллах Таала сынап атат. Мал дүйнөсүн алды, бала чакасын алды, жубайлары кетип калды. Бирок Аюб алейхисалам мурун кандай болсо ошо бойдон тура берди. Бүт денесин курт каптап кетти. Уламарыз айтат, эгерде күн нуру тие турган болсо, Аюб алейхисалам денесинен нары өтүп кетет болчу дейт да. Бирок Аюб алейхисалам сабыр кылды, Аллах Таала натыйжада жеңилдик берди. Бардык байлыгын кайтарып берди. Балдарын да кайтарып берди. Жаштыгын да кайтарып берди. Ден соолугун да кайтарып берди. Жубайларын да кайтарып. Эмне үчүн сабыр кылды дейт да. Кайсыл адамдын эки көзүн алган болсом дейт. Сабыр кылса, мен анын ордуна бейишти берем, жаннатты берем dedi. Сабырдуулар менен Аллах Таала бирге экен. Валлаху ма'ас-сабирин. Аллахтын жардамы сабырдуулар менен бирге экен. Ошондон дүйнөдө кыйынчылыктар, сыноолор адам баласына тынымсыз келе берет экен. Мына ошол учурда сабыр кылып калыш керек экен. Эми сабыр качан кылыш керек? Убактысы качан? Буга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосунан бир үлгү. Bir günü Peygamber Aleyhisselam bir kavurdun canından ötüp barasa, balası ötüp ketken bir yeni balasının kavurunun üstüne turalı iyilep atat. Dattan odat, narazıçılığını bildirip odat Allah Teala. Oşonda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytı, "İttakillah, Allah'tan korkunun, vasbiri, sabır kılığının" dedi. Jana ayal bayqabastан aytı, "İlayke anni, menden ары turuңuz, mağa jetken kıyınçılık sizge jetken emes" dedi. Peygamber Aleyhisselam unçukkan жол ketip kaldı. Bir kança vakittan keyin janagı ayalga aytты, "Sen Peygamber Aleyhisselam'a toora emes muamele jasap koydun." Janagı ayal özüne gelip Peygamber Aleyhisselam астына bardı. Barıp aytты, "Ya Allah'ın esmen sizi tanımay kalıpmın. Geçires" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты, "İnnemas sabru indas sodmatil ula." Sabır birinci sokkuda dedi. Kıyınçılık algaçkı учурда sizge jetken bolsa, ошол учурда özümdü karmap kalsam, mına uşul sabır bolуп эсептелет. Vakit ötüsü menен kıcıratçılığınız ketти, kayı kapa büt bari taradın. Sabır kılış gerek da dep koysanız bu sabır emes eken, bu argasızlık eken. Bu argasızlık bolуп эсептелет экен. Ошондон урматтуу тугандар, башыбызга кыйынчылык сыноолор сөзсүз келет. Бул Аллахтын вадасы. Кыйынчылык момун даражасын көтөрүшүн, кафырдын даражасын төмөн кылыш үчүн дейт. Ошондон Пайгамбар алейхисалам хадисинде айткан, бир тикене кирген болсо Алла күнөөн кечирет dedi. Эми алымдарыбыз айтат, мисал сиздерге bir misal. Bir adam daima unasının külüçün oң çöntөгүнө салып жүрөт эле да. Daima oң çöntөгүнө салып жүрөт эле. Bir günü şaşıp kaldı. Şaşıp baratıp sol çöntөгүнө салган машинасынын жанына барды. Машинасынын жанына барып туруп, эми оң çöntөгүнө колун салганда күлүчү таппай калды. Ойлонду, кыжалат болду. Мен күлүчүм үйдө калып кеткен окшойт. Же түшүрүп алдымбы? Болбосо сол çöntөгүнө салып койду эле да. Kolun sol çöntөгүнө койсо күлүчү сол çöntөгүндө экен. Эми айтат, ошол кичине аралыктагы кыжылатчылыктын себебинен Алла күнөөнү кечирет дейт да. Кичине кыйынчылыктын себебинен, кичине кыжылат себебинен эгерде даттанбаса адамга силимен Аллах Таала ошонун күнөөсүн кечирип салат экен да. Өткөн заманда Харун Рашид деген падыша болгон. Падыша, мусулмандардын падышасы, мусулман өлкөсү өнүгүп турган учур эле ошол учурда. Ачарчылык каптады. Ачарчылык бул башка оору, башка сыноолор сыяктуу бул да бир сыноо экен да. Аны адам баласы токтото албайт экен. Элдин баарын каптап атат, адамдар ачка калып атат. Дүйнөдөн кайчып болуп атат. Падыша салыктарын баарын токтотту. Мусулмандардын казынасынан тамак аштарды тынымсыз берип атты. Бирок дагы эле адамдар дүйнөдөн кайчып болуп атат. Ошондо Харун Рашид падыша өзүнүн атасынын устазына келип туруп акыбалды айтып берди. Устазы bir окуя менен түшүндүрүп койду. Балам dedi, падышам, мен сага bir окуя айтайын, ошол окуя менен өзүң түшүнүп ал. Bir gün Арыстан Токойдун падышасы өзүнүн ишин кылып, Токойду кыдырып жүрсө, bir маалда маймыл келип калды дейт. Маймыл өзүнүн баласын Арыстанга тапшырып атат. Падышам, ушул баламды карап туруңуз, мен алыскы bir сапарга кетип атам. Келгенде кайра мага тапшырасыз dedi. Токойдун падышасы макул деп желкесине чыгарып алып өзүнүн ишин кылып жүрдү. Bir маалда өзүнүн ишин кылып жүрсө, асмандан бүркүт келип туруп, маймылдын баласын илип кетти.
Bir kança vakitte maymыл da gelip kaldı özünün saparынан. Arıstandan balasını soradı, balam kaydan? Emi sabır kıl, balаңды бүрküt ilip ketti. Maymıl arıstandı jamanda uruş başladı, sen kanday padişasın, bir balanı karay albaysın deydi. Kayra jaman sözdөрмен tillегенде arıstan aytты. Ey maymıl, түшүнсөң, men жердин padişasымын, asmandын padişасы men emесмин dedi. Asmanda gelgen nerse men тоса албайм dedi. Ошондо Harun Raşid'in ustadı ушул окуяны айтып айтты. Padişam, siz жердин padişасы dedi. Ошондон asmandan gelgen kıyınçılıkları siz toktata alбайсыз dedi. Asmandагы kıyınçılıkарды toktotуш үчүн siz asmandагы zat менен, Allah менен мамилеңизди оңдошуңуз керек. Аллах Таала анын кыйынчылыктарын баарын кетирет dedi. Başınıza kıyınçılık gelgende Allah Taala anın da жоğunu aytıp koydu. Vasta'inu bis-sabri was-salah. Sabırdılık жана namaz men жардам суралы. Демек ушул эки нерсе Аллах Тааладан сизге берилген белек экен. Ошондон бийик даражаларга адам баласы арзу кыялдар менен жетпей деген, түштөр менен да жетпей деген, үмүттөр менен да жетпей деген, адам баласы бийик даражаларга чечкиндүү кадам анан сабырдуулук менен жетет экен. Аллах Таала баарыбызга жакшы сыпаттарды алып келип, өзүнө жакындаганга мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.